Саламатсыңарбы 6-класс окуучулары. Силер менен мен Баткен облусунун Кадамжай районуна караштуу номер 9 Абдыкадыр Орузбеков атындагы орто мектебинин кыргыз тили жана адабияты мугалими Дадаева Мавлюда Бектиновна. Бүгүн силер менен кыргыз тили сабагынан баяндагыч ыңгай деген теманы өтөбүз. 4-чейрегибиздеги сабагыбыз. Сабагыбыздын максаты билим берүүчүлүк максатыбыз. Этиштин ыңгайлары жөнүндө түшүнүк аласыңар, баяндагыч ыңгайдын жасалышын аныктайсыңар. Өнүктүрүүчүлүк максатыбыз морфология жөнүндөгү билимдерибизди өркүндөтүп, ой жүгүртүү ишмердүүлүгүбүздү калыптандырабыз. Тарбия берүүчүлүк максатыбыз адамдардагы жакшы сапаттарды баалай аласыңар. Эгерде максатыбыз жыйынтыгына жеткенде күтүлүүчү натыйжаларга ээ болот. Алар кайсылар? Этиштин ыңгайлары жөнүндө түшүнүк алсаңар, баяндагыч ыңгайдын жасалышын аныктасаңар, баяндагыч ыңгайга мисал келтире алсаңар, ой жүгүртүүңөр калыптанса, алган билимиңерди турмушта колдоно алсаңар, натыйжаларга ээ боласыңар. Балдар, өтүлгөн теманы кайталап алсак. Биз өткөнгү сабагыбызда кайсы теманы өткөнбүз? Сүрөттү карап туруп, сүрөт боюнча мен силерге бир суроо берейин. Айнура эмне кылып жатат? Демек, жообун тапкан болсоңор, биз өткөн темабыз боюнча суроо берейин. Анда эмесе, өткөн темабызда кандай теманы өткөнбүз? Этиш деп кандай сөз түркүмүн айтабыз? Ыңгай категориясы кайсы сөз түркүмүнө тиешелүү? Этиштин канча ыңгайы бар? Демек, суроомо жооп тапкан болсоңор, Айнура уйкудан туруп көнүгүү жасап жатат. Демек, бул сүйлөмдө эмне кылып жатат деген суроого уйкудан туруп көнүгүү жасап жатат деген кыймыл аракетти билдирген сүйлөм түзө алдык. Демек, этиш деп заттын кыймыл аракетин билдирип, эмне кылып жатат, эмне болуп жатат жана башка суроолорго жооп берген сөз түркүмүн этиш деп айтат элек. Ал эми ыңгай категориясы этиш сөз түркүмүнө тиешелүү. Этиштин билесиңер 6 ыңгайы бар. Алар кайсылар эле? Баяндагыч ыңгай, буйрук ыңгай, каалоо тилек, максат ниет, шарттуу ыңгай. Бүгүн силер менен баяндагыч ыңгай деген теманын негизинде анын аныктамасын аныктап алсак. Кыймыл аракеттин ошол учурда болуп жатканын, же келечекте болорун, же болуп өткөнүн чындык катарында жайынча баяндаган этиштер баяндагыч ыңгай деп аталат. Ал ыңгайды уюштуруучу мүчөлөр бар. Алар кайсылар? А мүчөсү. А мүчөсүнө жак мүчөлөр уланат. Жак мүчөлөр дегенибиз биринчи жак, экинчи жак, үчүнчү жак. Д мүчөсү, ган, ыптыр, Ч мүчөсү. Ошондой эле баяндагыч ыңгайыбыз жакты жана чакты билдирет. Эми карагыла. Сүрөттө Айнуранын апасы чачын тарады. Бул сүйлөмүбүздө кыймыл аракетти билдирген сөзүбүз кайсы? Туура айтасыңар, тарады. Бул сүйлөмдөгү этишибиз кайсы чакта туруп жатат? Туура, өткөн чакта туруп жатат. Тарады. Же болсом силер тарап жатат десеңер дагы болот, учур чакылсак болот, келер чакылсак болот. Демек, баяндагыч ыңгайыбызды 3 жакка коюп алсак болот экен. Эми ушул тема боюнча өз алдынча билим алуу көнүгүүлөрүн аткарабыз. Сүрөткө карап, баяндагыч ыңгайдын мүчөлөрүн улап, өз алдынча ар бирибиз сүйлөм түзөбүз. Айнура чоң энесине эмне деп жатат? Түзүп жатабыз, балдар? Эмне деп жатат? Менин оюмча, Айнура путум ооруп калды чоң эне деп жатат. Силердин оюңарга кандай сүйлөм келди? Экинчи сүйлөмүбүз. Чоң энеси Айнураны мектептен кантип күтүп алды?
силер кантип ойлоп жатасыңар? Сүйлөм түздүкпү балдар? Чоң энесин Айнураны кучактап күтүп алды. Туура азаматсыңар. Сүйлөм түзү болсок, эми алган билимибизди бышыктоо мүнөзүндөгү көнүгүүлөрдү аткарабыз. Китептен 424 көнүгүүнү карайбыз барыбыз. Бул сүйлөмүбүздө көпчекиктин ордуна этиш сөздөрдү коюп, көчүрүп жазгыла. Алар кайсы жакта турат деген суроолордун негизинде сүйлөм берилген. Бул сүйлөмдөрдү кантип иштейбиз? Үлгү катарында мен бир сүйлөмдү аткарып койдум. Карагыла. Абдылда менен Ракыя ушул кыштактагы айылдык мектепте окушкан. Бул сүйлөмдө кыймыл аракетти билдирип турган сөз окушкан. Демек, үлгү катарында силерге колдонулуучу этиш сөздөр берилген. Ушул сөздөрдү колдонуп, сүйлөмдөрдү толуктайсыңар. Демек, толуктоодон алдын окушкан, этиш жана өткөн чак деп аныктап коесуңар. Сүйлөмдөрдүн баарын аткаргыла. Эми сүйлөмдөрдү аткарып болсок, эс алуу максатында баарыңар үйдөгү аткарып жаткан алтын эрежелерди эске салгыла балдар. Сүрөттө эмнени көрүп турасыңар? Тамак ашты, туура. Үйдө кандай эрежелерди сактап жатасыңар? Биринчиден, тамактануудан алдын колду самдап жуабыз балдар. Экинчи эрежебиз үйдү таза сактап, желдетип туруубуз керек. Үчүнчү эрежебиз көчөгө чыкпай, үйдө болуубуз керек. Ушул эрежелерди сактап жатабызбы? Азаматсыңар балдар. Бул эрежелерди милдеттүү түрдө аткарышыбыз керек. Туурабы балдар? Эми алган билимибизди бышыктайбыз. Биз бүгүнкү сабактан эмнени биле алдык, эмнени билип алдык, эмнени билиңер келет. Ошонун негизинде төмөнкү суроолорго жоопторду жазасыңар. Баяндагы чыңгай деп эмнени айтабыз? Баяндагы чыңгайды кайсы мүчөлөр уюштурат? Баяндагы чыңгайды ыңгай, жакты жана чакты билдиреби? Ушул суроолорго жооп ала алдыкпы? Алган болсоңор, азаматсыңар. Эми үйгө силерге тапшырма. Сүрөткө карап, текст түзөсүңөр. Текстти кантип түзөсүңөр? Текстти сүйлөм түзүүдө биринчиден баяндагы чыңгайдын мүчөлөрүн катыштырып сүйлөм түзөсүңөр. Ал сүйлөмүңөрдөгү этиш сөз кайсы чактарда турушун аныктайсыңар. Ал эми ошо сүйлөм түзгөн текстиңерге ат коесуңар. Анда эмесе тапшырманы мага WhatsApp жана Telegram аркылуу жиберип, өз тапшырмаңарды жиберип, мен менен байланышасыңар. Анда эмесе бүгүнкү сабагыбызды аяктайбыз. Саламатта болгула балдар.